22 bölüm. Урматтуу агайындар, жана аталар. Мен өзүмдү актап айтып турган сөзүмө кулак салгыла. Dedi. Тигилер Павылдын еврей тилинде кайрылып жатканын укканда, ого бетер тынчый түшүштү. Павыл сөзүн улады. Мен иудеймин. Туулган жерим Киликиянын Тарс деген шаары. Бирок ушул шаарда чоңоюп, белгилүү дин мугалими Гамалиэлдин кол алдында тарбияландым. Ата бабабыз туткан мыйзамды кылдаттык менен карманып, ушул турган сиздер сыяктуу эле Кудайга өтө катуу берилген адам элем. Ыйсанын жолун жолдоочуларды эркек аял дебестен байлап келип, түрмөгө каматып, өтө катуу куугунтуктачуумун. Мына, башкы дин кызматчы менен эл башчыларыбыздын баары буга күбө. Мен булардан тил кат жаздырып алып, Ыйсанын шакирттерин Иерусалимге байлап келип, жазалатам деген максатта Дамаска бараткам. Дамаска жакындаганымда убакыт түшкөн маал болчу. Капыстан көктөн бир нур төгүлүп, айланамды жап-жарык кылып жиберди. Мен жерге кулап түштүм. Ошондо баягы нурга бөлөнгөн неменин мага "Шабыл, шабыл, эмне үчүн мени куугунтуктап жүрөсүң?" дегенин уктум. Мен "О Кудурет, сиз кимсиз?" дегенде, ал "Мен сен куугунтуктап жүргөн Назареттик Ыйсамын" деди. Жанымдагылар жарыкты көрүшүптүр. Бирок мага сүйлөгөн үндү угушпаптыр. Мен ага "Эми мен эмне кылайын, эгем?" дедим. Ошондо эгем мага мындай деди: "Өйдө бол да Дамаска кир. Эмне кылыш керек экендигиңдин баарын ошол жерден айтып беришет." Ошол нурдан көзүм тунарып, көрө албай калган экем. Жанымдагылар колуман жетелеп Дамаска алып келишти. Дамастагы иудейлердин арасында кадыр барыктуу, динге абдан катуу берилген Анания аттуу бир киши бар экен. Ошол киши жаныма келип: "Иним Шабыл, көзүң ачылсын" деди. Ошондо дароо көзүм ачылып, а кишини көрдүм. Ал мага мындай деди: "Биздин ата бабабыз сыйынган Кудай сени өз эркин билсин, адилеттүү кызматчысын көрсүн, анын сөзүн уксун деп тандаптыр. Сен эми уккан көргөнүңдү бардык адамдарга айтып бересиң. Кана, эмнени ойлонуп турасың? Ордуңан туруп, Ыйсанын атын оозанып, сууга чөмүлүп, күнөөлөрүңдөн тазар." Мен Иерусалимге кайтып келген соң, ибадатканада сыйынып жатып, өзүмдү жоготуп коюп турмун. Ошондой абалда эгем Ыйсаны көрдүм. Ал мага: "Шабыл, сен тез арада Иерусалимден чыгып кет. Бул жердегилер мен жөнүндөгү күбөлөндүрүүңдү кабыл алышпайт" деди. Мен: "Эгем, сага ишенгендерди зынданга салып, синагогаларда уруп сабаганымды алар жакшы билишет да. Сенин күбөң Степанды таш бараңга алып жатышканда мен да бар элем. Ал тургай ошого курсант болуп, өлтүрүп жаткандардын кийимин кайтарып тургам" дедим. Ошондо ал мага мындай деди: "Кой, сен азыр бул жерден кетип кал. Мен сени алыстагы элдерге жиберем." Ушул убакка чейин Павылга кулак төшөп отурган эл анын акыркы сөзүн угаары менен чуулдап кирди. "Жер менен жексен кылыш керек мындайды.
Gözün тазалаш керек. деп бакырышып, чапандарын чечип, ыргытышып, ошо жердин чаңын асманга сапырышты. Ошондуктан миңбашы Павылды сепилге алып кирди. Элдин Павылга мынчалык катуу каршы болгонунун себебин билүү үчүн аны сабоого буйрук берди. Желдеттер кайыш менен байлап жатканда Павыл жанында турган жүзбашыга: Рим атуулун сурак сотсуз сабаганга кандай укугуңар бар? деди. Жүзбашы муну укканда миңбашыга келип: Сиз эмне кылган жатасыз? Бу киши Рим атуулу турбайбы? деди. Миңбашы Павылга басып келип: Сен эмне? Рим атуулусуңбу? деп сурады. Ооба. деди Павыл ага. Миңбашы: Мен бул атуулдукту көп акчага сатып алган болчумун, деди. Павыл: а мен болсом төрөлгөндөн эле Рим атуулумун, деп жооп берди. Ошондо Павылды суракка алмакчы болгондор дароо кетенчиктей калышты. Миңбашы Павылдын Рим атуулу экенин билгенде, аны байлатып салганынан улам өзү да сестие түштү. Эртеси миңбашы Павылдын кишендерин чечтирип, иудейлер эмне себептен айыптап жатканын жакшылап билгиси келди. Бул үчүн жогорку дин кызматчылар менен жогорку кеңеш мүчөлөрүнө чогулууну буйруду. Андан соң Павылды сепилден ылдый алып түшүп, алардын алдына тургузду.